Күні бойы болған қабарларды баяндап баштайбыз. Башқа окуялардан кыскача мазмун. Кыргызстанда президенттик шайлоо кампаниясы башталды. Өткөн апта соңунда мурдагы премьер Темир Сариев талапкерлигин жылдырса, бүгүн өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев президенттик жарышка катышаарын жарыялады. Анткени мен КСДП партиясынан жарышка чыкчу талапкери Табышмак бойдон. Бул арада саясат талдоочулар президенттик шайлоонун реалдуу фавориттеринин тизмесин түздү. Деги эле мөөнөтүнө чейин президенттик шайлоонун болуп кетүүсү чынбы? Сан-Францискодагы апелляциялык соту өкмөттүн иммиграциялык чектөөнү кабылына келтирүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Трамп соттун чечимине чукул реакциясын жасап, сотто кезгебиз. Ортого биздин өлкөнүн коопсуздугу кептелген деп жазды өзүнүн Твиттердеги баракчасында. Аты жөнүм Назика Атамбекова, окуяларды толук баяндоого өтөм. Президенттик шайлоого аттана турган дагы бир талапкер билинди. Ал Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Партиянын Бишкекте өткөн жыйынында Төрөбаев тышкы саясатка токтолуп, Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү ойдон каларын, Кытай менен болгон мамилени үзбөй, Европа мамлекеттери менен алаканы жакшыртыш керек деген оюн айтты. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев чексиз бийликтин болушуна чек койгонун белгилеп, ал тарыхый миссиясын аткарганын жогору баалады. Төрөбаев мамлекетти башкаруу маселесине токтолуп, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейтүү керектигин белгиледи. Таза шайлоонун негизинде таза Кыргызстан болот. Таза инсандар келет. Таза мамлекет болот. Ошон үчүн биз буну туура деп эсептейбиз. Биз да мына жогорку кеңештин фракциянын депутаттары бир топ маселе көтөрүп атабыз. Мыйзамды өзгөрткөнгө ушу таза шайлоону өткөзөлүк деген сунуштарды киргизип атабыз. Темир Сариев, Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов жана азырынча КСДП партиясынан көрсөтүлө элек Табышмактуу талапкер келе жаткан президенттик шайлоонун реалдуу фавориттери болот деген божомолдор айтылууда. Ошол эле маалда өлкө башчысын тандоо мөөнөтүнө чейин болуп кетиши ыктымал деген пикирлер бар. Каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул келечекте президент болчу адамдардын тегерегинде кандай кептер болуп жатканын тизмектеп берет. Айгерим, ушул тапта эки адам расмий түрдө шайлоого катышабыз деп жар салышты. Ошентсе да башка талапкерлер туурасында кандай божомолдор айтылууда же болбосо өлкө башчы болом деген амбициясы барларга карата берилип жаткан мүнөздөмөлөр кандай экен? Рахмат, бир жылдан бери саясаттан очолонуп жүргөн Темир Сариев буга чейин расмий түрдө президенттик жарышка катышаарын билдирген болчу. Өзүңүз белгилеп өткөндөй Бакыт Төрөбаев дагы расмий катыша турган экинчи адам болду. Жыл жаңыргандан бери кийинки президент ким болот деген суроо актуалдуу болуп, дагы бир нече айдай бул суроо актуалдуу болуп турат окшойт. Ошентсе дагы 2017 жыл жалпы эле кыргызстандыктар үчүн анан саясатта дагы бурулуш жылдардан болот деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек. Саясат талдоочулар айтмакчы, хан болууну кыялданган саясатчылар көп. Ошентсе дагы багы ар бир ошол эле саясат талдоочулардын пикирин жазган басылмалар же болбосо алардын интервьюларын окуп көрүп, деги эле ошол талапкер болчу адамдардын тизмеси абдан эле көп экен. Алардын башка 30дан ашат десек болот, бирок ар биринин багы тизмекте отурган кажети жок. Ошентсе дагы өзүңүз жогоруда айтып кеткен фавориттердин айрымдарына токтоло кетейин. Биринчи эле Өмүрбек Бабанов туурасында, Республика Ата журт фракциясынын лидери туурасындагы бул президенттик жарышка катышуусу туурасындагы маселе буга чейин деле көтөрүлүп келген, бирок азырынча расмий жообун бере элек болгону менен саясатчылар Өмүрбек Бабановдун президент болуу тилеги мурунтан эле белгилүү деп жатышат. Ошондой эле бир тууган Сооронбай Жээнбеков жана Асылбек Жээнбековдор дагы буга чейин президентке аттанары ошол спикерликтен бирөөсү кетип, кийин премьер-министрлик кызматка келгенден кийин дагы имиштер айтылып баштаган эле. Мындан тышкары биз саясатта дагы көп тажрыйбасы бар, ошол эле Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев өңдүү саясат талдоочулардын буга чейинки саясатчылардын буга чейинки биригүүсү да коомчулукту таң калтырган, бирок акыры буга чейин дагы үчөө биригип, кеңешип Ахматбек Келдибековду бул жарышка чыгарууну эп көрүшкөн. Ошентсе дагы башка да саясат талдоочулардын баамдоосуна караганда тизмедеги адамдарды карап туруп, өлкө башчысына багы татыктуу деле бул адамдардын арасында эч ким жок деген дагы пикирлер айтылууда.
Буга чейин эле мөөнөтүнө чейин болгон президенттик шайлоолор өлкө башчысы болуп турган адамдын пайдасына карата өтүп келгенин билебиз да. Бул жолу азыркы президенттин экинчи ирет өнөктүккө аттанбай жатканы менен айырмаланып жатат десек болот. Ошентсе да бийликтеги башкы партия ишенимдүү адам катары кимди жылдырарын ар түрдүүчө божомолдоп жатышкандай. Ооба, сиз жанагы айырмачылыктарга мен кошумчалай кетейин. Азыркы шайлоонун дегеле табигаттын өзгөрүүсүн себеби дегенде буга чейин ушу шайлоо системасындагы өзгөрүүлөрдү эске алганда дегеле элге карата багы манипуляцияны колдонуу, анын негизинде рейтингди жогорулатуу өңдүү багы колдонуулар буга чейин дагы өтүп кеткен учурда деле багы добуштар саноого келгенде аны алдоо анчалык багы мурункудай болбой калат деп дагы айтышкан, ушундай басым берген саясий талдоочулар бар. Ал эми сиз жогорудагы жанагы КСДП фракциясынан көрсөтүлүп жаткан мураскер жөнүндө айта турган болсок, алардын сап башында Алмазбек Атамбаевдин оң колу деп айтылып жүргөн Сапар Исаков, анан дагы кечээ жакында эле депутат болгон Алык Карашев туурасында дагы кептер айтылууда. Биз канчалык бул жерде отуруп болжолдоп багы отурбайлык, же болбосо саресеп салганыбыз менен деле баягы америкалыктардын баягы саясатындагы тааныш праймериз өңдүү түшүнүк бизде кыргыз саясатында жок экен деген айтышкан салдоочулар бар. Мисалга алсак, эксперттердин айтымында кандай болгон күндө дагы сахна артында же болбосо интрига менен коштолгон багы бөлүштүрүү кыргыз саясатчылардын арасында дагы бир топко чейин сакталат дешүүдө. Ошондой эле канткен күндө дагы бул шайлоо абдан кызыктуу болот деп жатышат, айрыкча экинчи туруна өткөндө. Себеби дегенде эң негизги тандалып алган адамдардын жарышы кыргызстандыктардын бир топ кызыгуусун арттырат дешүүдө. Бирок ошол эле учурда электорат дагы да болсо жаңы лидердин образын түзө элек деген дагы пикирлер бар. Айгерим, менин билишимче Владимир Путиндин жакынкы аралыкта Борбор Азияга сапары, анын ичинде Кыргызстанга да келери белгилүү болгондон бери президенттик шайлоону утурлап келе жатат дегендер болду. Ооба, Владимир Путиндин бул ирет Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга да келишине ушул президенттик шайлоого байланыштырган дагы маалыматтар тарап баштады. Аналитиктер бул суроону эки өңүттө карашат. Биринчиси бул кайсы бир окуя болсо, ири окуя болгон учурдагы Москваны салымчу же Москва кийлигишти деген багы ушундай маалыматтар бул анча деле жаңылык эмес дешет. Экинчиден ошол эле кыргыз саясатында болгон Орусиянын таасирин эске алганда Кремлдин колдоосу дагы бул жакта ошо талапкерлерге карата маанилүү деп айтылат. Ошентсе дагы Путиндин бул ирет сапары ошол эле анын ким менен жолугушуусу, аны ким тосуп алат жана башка ушул өңдүү майда барат көрүнүштөрдүн баардыгы эске алынат дешүүдө аналитиктер. Ошол эле учурда биз каражат туурасында да кошумчалай кетейин. Бул жерде биз билебиз, Өмүрбек Бабанов, Республика Ата-Жол фракциясынын лидери, өткөн жумада ошол талапкерлер үчүн төккөн күрөө 500 миллион сомго жогорулатуу керек деген сунушу дагы бир топ кызуу талкууну жараткан эле. Анда айрымдар бул президентке талапкерлердин ошол укугу бузулуп жатканын, дегеле адам укугу бузулуп жаткандыгын жана багы парламентте отурган ишкерлерден баштап ошол эле олигархтардын топтолуп отурганы аз келгенсип, эми президенттикке ат салышып жаткан талапкерлерге карата дагы мындай бөлүп жаруу же болбосо капчыгына карата бөлүп жаруу бул туура эмес деген ойлорун айтышкан. Ошол эле учурда ушул талапкер, президенттик шайлоого ат салышып жаткан талапкер башыга 20 миллион долларга чейин сарпталат деген дагы маалыматтар айтылууда. Ошол эле кезде бул каражаттын тегерегиндеги сөз кылуудан мурун кайсыл капчыктуулар үчүн бул оңойбу, оңой эмеспи деген да маселе турат. Айрым эксперттердин баамында бул айрыкча бийликтеги эң башкы партия болгон социал-демократтар партиясынын багы фонд үчүн бул анча деле дефицит бир сумма эмес. Экинчиден ошол эле Бабанов, Сариев, Төрөбаев өңдүү төбөсү көрүнгөн саясатчылар үчүн дагы бул анча көйгөй жаратпай эле турчу сумма деп айтышууда. Айтор кийинки президент ким болот деген актуалдуу теманын ортосундагы божомол же болбосо имиштер, пикирлерди айтып отурсак көп эле убакыт кетет. Биз азырынча ушундай маалыматтарга токтолуп туралык. Кайрадан сөзүңүздө. Рахмат. Президенттик шайлоого болгон божомолдор туурасында Айгерим Жаныкул пикирлерди топтоду. Биз шайлоо темасында жаңылыктардын жүрүшүндө дагы токтолобуз. Шайлоонун так күнү али белгилене элек болсо да, кезектеги саясий өнөктүктүн өзгөчөлүктөрү тууралуу студиянын коногу менен да баарлашабыз. Президенттик кызматка дымагы бар башка талапкерлер шайлоонун кызыгы эмне экенин саясат талдоочу Бердибек Жумабеков менен Рахматулла Кудайбердиев баарлашты.
Бүгін Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев ушул 2017 жылга белгиленген президенттик шайлоолорго катыша турганын расмий жарыялады. Буга чейин өткөн аптанын соңунда мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы саясий өнөктүккө катыша турганын айткан эле. Сиздин пикириңиз боюнча 2017 жылдагы президенттик шайлоо өткөн шайлоолордон эмнеси менен өзгөчөлөнүшү мүмкүн жана андан эмнени күтсөк болот? Мурдагы шайлоолорго караганда бул шайлоо менимче өзгөчөлөнөт, айырмасы сөз болот. Анткени тарыхый деле, бирок экинчи окуяга эч качан таптакыр окшош болбойт. Бирок бул азыркы шайлоодо бир жагы мурдагы эле бийликте жүргөн өкмөттө иштеп жүргөн балдар кайра коюп атат. Мурда эмне иш кылышты, эмне кылышты, элге көрүнө алыштыбы, көрүнө албай кызматтан кеткендерди деле кайра коюп атат. Көрүңөр, булар демек ошонусуна карабастан коюп аткандыктан, демек ушундай балдар абдан же бир кандайдыр бир өздөрүнүн чоң каражаттары бар, же болбосо кандайдыр чоң күчтөргө таянган балдар. Булар элдик болбой калган балдар, чынын айтыш керек да. Элдик саясатчы эч качан башка бир күчкө таянбайт, элге гана таянат. Мына өзгөчөлүк менимче ушунда болот да буларда. Булар баягы партиялык система деп элдин көпчүлүгүнүн өздөрүнүн укуктарын четке калып, ошентип эле мурдагы шайлоодо. Мында деле ошондой болгон атат. Бирок жанагындай айырмачылык жанагындай. Мында батыштагыдай баягы кайра эле тырмышып, колунан келсе келбесе деле баягы бийликке барыш, биринчи адам болуш максат. Ал эми өздөрүнүн потенциалы канчалык элге кереги тийди, канчалык алдына көрө алат, бул жөнүндө көп ойлонбой атышат. Президенттик аппаратты таштап, парламентке депутат болуп, Алы Карашев келди. Карашевдин депутат болушу бул президенттик шайлоо менен байланышы бар деп айтып жатышат. Сиз ушул маселени кандайча түшүнөсүз? Анан мунун кандайча байланышы болушу мүмкүн? Туура деп айтса болот, анткени атайын даярдык, президенттик шайлоого болгон даярдык деп эсептөөгө болот. Анткени бул киши мурда деле иштеп, бийликтерде жардамчы болуп, вице болуп, иштеп жүргөн киши. Демек, бул кишини кандайдыр бир күчтөр даярдап атат деп айтсак болот. Ал эми кандайдыр күчтөр, ал мурдагы эле баягы күчтөр, демек ушундай кишилерден бир-эки кишини тандап алып, ошол кишилер саясатчыга жол ачып берип атышат деп эсептесек болот. Учурда президент өзүнүн мураскорун тандап жатат. Ал эмес президенттин мураскерлеринин аттары дагы аталып баштады деген кептер айтылып жатат. Бул имиш кептердин канчалык чындыгы бар? Эми чынын айтканда, кандай президент болбосун, эгер дал элдик саясатты жүргүзүп атам, мен көпчүлүгү колдойт азыр деп эсептесе, эл колдогон саясат үчүн ал өзүнүн мураскорун даярдоого өзүнүн акысы бар да чындыгында. Эми бул киши өзү мурда мен өзүм даярдабайм деп, мураскор даярдабайм деп айткан сөзү бар эле, бирок ал эми өзүнүн иши. Бирок мураскорду кандай даярдалыш керек? Мураскор дегенде эгерде чыныгы мураскор, же болбосо чыныгы элге керек инсанды даярдоо, бул өзү спискадан башталбаш керек. Бул өзү мисалы элдин калың катмарын, элдин укуктарын бузбоо, тепселебөө, ошол механизмдерди камсыз кылуу. Өткөндө 60-70% эл деген четте калды. Партиянын гана списоги боюнча өтүштү, туурабы? Мына азыркы бул киши, азыркы президентибиз андан көрө ошол мурда өзү конституцияга реформага барганда ушундай механизмдерди киргизиш керек эле. Элдин калың катмары катышкандай. Мына ошондо мыкты инсан келет. Эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү кабарларга токтололук. 10 февралдан тарта Somon Air авиакомпаниясынын учагы Душанбеден Ташкентке учуп барды. Компаниянын маалыматы боюнча чейрек кылымдагы алгачкы бул аба каттамга 20 гана жүргүнчү билет сатып алган. Аталган маршрут боюнча билеттер 1 февраль күнү сатыкка чыккан. Азырынча Somon Air авиакомпаниясы жумасына бир жолу эки тарапка учууларды ишке ашырат.
Жаз айларынан баштап учактар аптасына 2 күндөн каттай баштайт. Учуунун убактысы 40-45 мүнөттү түзөт. Душанбе, Ташкент жана Ташкент Душанбе каттамындагы учуулар 1992 жылы Тажикстанда башталган жарандык согуштан улам токтотулган. Ошондой эле маркум мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагы коңшусу Тажикстан менен болгон жалпы мамиле дээрлик 20 жыл ичинде солгундаган эксперттер белгилешет. Ал эми ордун баскан Шавкат Мирзиёев өлкө башчы болгондон тарта коңшусу менен ымаланы жакшыртуу аракеттери жүргүзүлүп баштаганын айтылууда. Эми дүйнө кабарларынан Сан-Францискодагы апелляциялык сот өкмөттүн иммиграциялык чектөөнү калыбына келтирүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Дональд Трамптын жарлыгында 7 мусулман өлкөсүнүн жана Сириянын жарандарына 90 күнгө чейин АКШга кирүүсүнө тыюу салынган. Сиэтл федералдык соты Вашингтон штатынын прокурорунун арызы боюнча бул ишти карап, президенттин жарлыгын баш мыйзамга каршы келет деген чечим чыгарган. Буга каршы болгон юстиция министрлиги Сан-Францискодагы апелляциялык сотко кайрылган. Апелляциялык сот дагы Сиэтл федералдык сотунун чечимин колдоп, жарлыктын ишке кирүүсүнө убактылуу чек койду. Трамп соттун чечимине чукул реакциясын жасап, сотто кезигебиз, ортого биздин өлкөнүн коопсуздугу кептелген деп жазды өзүнүн Твиттердеги баракчасында. Судья жарлык бул иш сотто териштирилип бүткөнгө чейин убактылуу иштебейт деп түшүндүрдү. Иммиграциялык чектөөлөрдү киргизген президенттин жарлыгы өлкө ичинде да, сыртында да талаштуу пикирлерди жараткан. Кызыктуу кабарлар алдыдагы 10 мүнөттө кыскача тааныштырам. Бишкекте кафенин жанынан бир адамдын токмоктолушуна байланыштуу 2 милиция кызматкери 1 айга камалды. Ал эми Улуттук банк кызыктар тараптарга сомдун жаңы символун жарнамада маалыматтык материалдарда колдонууну сунуштап, сомдун расмий графикалык символун бекитти. Бул арада Жапонияда өтүүчү кышкы Азия оюндарына Кыргызстандын 30дан ашык спортчусу өлкө намысын коргойт. Даярдыктар башталды, толугураак баяндоого өтөм. Бишкекте кафенин жанынан бир адамдын токмоктолушуна байланыштуу милициянын 2 кызматкери кармалды жана иштен алынып 1 айга СИЗОго камалды. Кылмышка шектүү катары Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө боюнча 25 жаштагы ыкчам кызматкери жана Бишкек милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын 26 жаштагы ыкчам кызматкери кармалган. Коомчулук арасында резонанс жараткан бул окуяны териштирүүнү Ички иштер министрлигинин жетекчилиги жеке көзөмөлүнө алган. Күбөлөр тыкыр суракка алынгандан кийин кылмышка шектүү 2 кызматкер кармалды, деди Сейитов. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан 2 адам ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаган тартылган видео 1 февралда интернетке тараган. Жергиликтүү кабарларды улантабыз. Улуттук банк кызыктар тараптарга сомдун жаңы символун жарнамада маалыматтык материалдарда колдонууну сунуштайт. Ушундан улам башкы банк сомдун расмий графикалык символун бекитти. Жеке адамдарга графикалык символду өндүрүштө, товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр рыноктары боюнча жарнамаларды, маалыматтык материалдарды даярдоодо, жайгаштырууда жана жайылтууда, ошондой эле башка максаттарда өлкөнүн расмий акча бирдиги сомду билдирген белги катары колдонсо болот. Кыргыз сому 1993 жылдан тарта колдонула баштаган. Эми спорт кабарларынан 19-26 февраль аралыгында Жапониянын Саппоро шаарында кышкы Азия оюндары башталмай болду. 8-чи ирет уюштурулуп жаткан мелдеште 11 спорт түрүнөн 64 комплект медаль ойнотулат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен кабарлашкандай, 4 жылда бир өтүүчү мелдешке Кыргыз мамлекетинин атынан 33 спортчу катышмакчы. Алар хоккей, биатлон, муз үстүндө бийлөө жана лыжа тебүү спортторунан күчтөрүнө сынашат. Делегацияга спортчуларды кошкондо 44 адам кирет. Спортчулардын аталган мелдешке катышуусу үчүн мамлекеттик бюджеттен 9 634 000 сом бөлүндү. Ар бир спортсменге 45 000 сомдун тегерегинде 17 номинациядан турган кышкы экипировка берилди. Анткени ушул биздин спортсмендер ошол жерден парадка чыгат, Кыргызстандын делегациясы деп ошол жактан чыгыш керек. Ошондуктан ушундай эл аралык талаптар бар. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктады. Интернеттеги баракчабыздын дарегинде кайталай кетейин. Кабарларды 11 чекит KG сайтынан окуп туруңуздар. Кайрадан учурашканча жакшы калыңыздар.